Саламатсыздарбы? Азыр мен сиздерге Мурза Капаровдун «Эки ирет гүлдөөчү алмалар» аңгемесин кыскача баяндап берем. Бул жерде атасы менен апасы ажырашып кеткен бала боюнча баланын окуясы чагылдырылат. Бул жерде Сардал атасы менен апасы ажырашып кеткендиктен ал апасы экөө өгөй атасынын колунда жашашат. Сардал бир күнү ушунчалык уйкусу келип, эс алгысы келгенде ал эшикте өзүнүн уктоочу сөрүсүндө уктай албайт. Себеби ал күнү ушунчалык күн аябай ысык болгондуктан ал үйгө кирип, өгөй атасын ушунчалык корсо дагы үйгө кирип кроватка жатып алат. Өгөй атасы бир убакта өз жумушунан кайтып келет. Кайтып келгенден кийин жанакы Сардал уктап жаткан Сардалды ойготуп, ушунчалык зардуу үнү менен аны урушуп, аны эшикке айдап чыгат. Сардал ушунчалык жини келип, мурунку бактылуу күндөрүн эстеп, ал мурунку атасына баргысы келет дагы жолго аттанат. Жолго аттанып, ал кетип жатканда аны байкаган апасы артынан жөнөйт. Андан кийин апасы да макул болот. Макул, бара бер. Бирок мен жөнүндө эч нерсе айтпаган деп. Ал эми Сардал чыдабайт. Жок, айтам, бардыгын айтам. Өгөй атам сизге кандай зулумдук кылган, кандай жамандык кылган, мен баарын айтам деп. Ал ынабастан ошол мурунку өздөрү жашашкан айылына жөнөп кетет. Өздөрү жашаган айылына жөнөп баргандан кийин дарбазасынан алгач караганда ал жерде бейтааныш аял менен бейтааныш бала жүргөн болот. Аны ушунчалык таңыркайт. Булар кимдер болду экен деп. Көрсө алар Сардалдын атасынын жубайы болгон экен. Анан эшик каккылагандан кийин ал жактан ошол Сардалдын атасынын жубайы чыгат да, сага эмне керек дейт. Ал Сардал ушунчалык башкача сезимде болуп, атам барбы деп айта албайт. Атам барбы дебестен, Жакып аке барбы деп айтат. Анан ал жок деп жооп берет. Жакып акең жок деп жооп берет. Ал башка жака кеткен болчу деп. Анан Сардал эч нерсе дебестен, эч нерсе кылбастан көңүлү сынып, кайра үйүнө кайтууну чечет. Ошол жерде өздөрүнүн бакчасында бир алма бар болчу. Ал эки ирет гүлдөөчү. Жазында жана күзүндө. Бирок мөмө алууга жетишпей калчу. Бул жерден автор эмнени айткысы келди? Бул жерден автор ошол баланын атага деген мерими канчалык деңгээлде муктаж экендигин айткысы келди. Атанын мерими балага канчалык деңгээлде муктаж экендигин, бала өз атасынын жанында өсүп, өз атасынын меримин көргүсү келгендигин айткысы келди. Мени таасирленткен жери бул жерде бала ошол өгөй атасынын зулумдугуна чыдабай өзү мурунку жашаган бактылуу убагына кайткысы келген жери. Себеби дегенде азыркы убакта ата-энелер көбүнчө ажырашып кеткен ата-энелер жок деп айта албайм, көп болгон учурлар да бар. Алар баласын ойлошпойт дагы, өздөрү башка жашоо турмуш куруп кетишет, ал эми ортодо бала кыйналат. Бул жерде автор ошону чагылдырып, ошону бергиси келди.